Базар Коргон районунда жаңы кадам ийгиликтин башаты аталышында социалдык контракт алуучулардын райондук конференциясы өткөрүлдү. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эркинбек Маматаев, Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүктү колдоо программасынын өкүлү, социалдык контракт долбоорунун координатору Самаган Асанов, Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын акимдин орун басары Асель Сансызбаева, Базар Коргон райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Мунарбек Калмаматов жана райондук мекеме ишканаларынын жетекчилери, социалдык контракт алган ишкерлер катышты. Конференциянын башкы максаты социалдык келишим аркылуу жардам алуучулардын арасынан республикалык маанидеги жаңы кадам съездине Базар Коргон районунан делегаттарды шайлоо болуп эсептелет деп билдирди Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары Асель Сансызбаева. Бизде Базар Коргон районунда ушул социалдык контракт негизинде 100 000 сом алгандардын конференциясы болуп атат. Былтыр бизде ушу 385 токтом негизинде 50 пособие алуучулар 100 000ден жардам көрсөтүлгөн болсо, азыр болсо 582 үй бүлөгө 100 000ден берилди. Азыр ошол өндүрүп продукцияларын сиздер көрдүңүздөр, мынакей саам уй алгандар каймак сүттөрүн өндүрүп саттыкка чыгарышты. Тигичилер болсо кийим кече жандай сеп төшөөктөрүн чыгарышты. Такси кызмат көрсөткөндөр бар. Бизде 4-5 машина алынды ошол негизинде. Могол айыл аймагынын Көктөндү айылынын тургуну Мейманкулова Самара алган акчасына уй алган. Уйдун каймак сүтүн сатып киреше алып жатат. Мен 100 000ге мал алган саамды. Ошо менен былтыр сентябрда алганбыз саамды. Азыр курук май, сары май кылып үйлөрүн багып аткан. Былтыркы сааным быйылда кылып берилди. Кызылөңкөр айылынын тургуну Жыпара Шамшиева 20 бал челек алып, арылар 700 килограммга чейин бал бергендигин айтты. Анын жалпы кирешеси 300 000 сомду түзгөн. Жакшы пайдаландык. Биз 100 000 алгандан баштап эле бал челек кылганбыз. 20 бал челек алгам, сахары, башыдасы бүт баары комплект алганбыз. Анан быйыл түшүн жакшы. Быйыл 3 качка болду. Ар бир качкада 200 килограмм, 250 килограммдан асал берди. 20 айрыбызчы. Сейдиком айыл аймагынын тургуну Моноева Гүлзина дүкөн ачкан. Азыркы учурда дүкөндөн тапкан кирешесине соода саттыгын кеңейтүүдө. Сентябрь айында, август айында магазин ачып, 100 000 сом алып, азыркы учурда иштеп жатамын. Жакшы. Быйыл кыйла үйрөн товарларын көбөйтүп алдым. Пособия карап отурурсун, өзүм аракет кылып, кыйла жетишкендиктер бар деп айта алам. Могол айыл аймагынын социалдык кызматкери Максат Осмонов Огантала айылынын тургуну Улан Байзаков социалдык контракт алып, уна алганын айтып кетти. Контракт боюнча 100 000ге Байзак, Улан экөө машинаны алып, 07 машинаны алып, азыр убакта таксовайтердик Жалал-Абад, Базар Коргон, Бишкек, Огантала, Арсланов бала чакасы багып басканына дагы кой алабыз, мал алабыз деп жакшы аракет кылып атышат. Социалдык контракт алгандардын көбү мал чарба, навайкана, дыйканчылык, тигүүчүлүк иштерин башташканын айтып өттү Акман айыл аймагынын социалдык адиси Моконбаева Нуриза. Акман айыл өкмөтү боюнча кайтарымсыз мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 алган жарандардын саны 51 жараны үй бүлө 100 000 кайтарымсыз 100 000 акча алышкан. Мамлекеттен азыркы күндө 51 үй бүлөбүз өздөрүнүн жеке бизнестерин, чакан бизнестерин ачып, өздөрүнүн үй бүлөлүк кирешесин көтөрүп жаткан учуру. Жарманкеге келген Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эркинбек Маматаев ишкерлерди кандай кыйынчылык болбосун аткаруу бийлигине кайрылгыла деп айтып кетти. Экинчи этапта көбүрөөк акча аласыздар. Азыр күтүп алсаңыздар, кийин да улан төлөйсүздөр да. Ошон үчүн сиздерге президентибиз баш болуп, ар бир үйүнө барып атат. Эмне экти, эмне тигип атасыз, эмне өндүрүп атасыз, эмне кыйынчылыктар бар деп. Ошон үчүн
Сіздер тартынбай ашыңыздар керек. Сіздерге ийгилик болсун, не маселе болсо айтыңыздар. Колдон келгенмен катары биз жардам беребиз. Базакыргон району боюнча 2022 жылы 50 үй бүлө, 2023 жылы 582 аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен социалдык келишимдер түзүлүп, 100 000 сомдон кайтарымсыз акча берилген. Бүгүнкү күндө социалдык келишим түзүп, мамлекет тарабынан берилген акчалай колдоого чакан бизнесин өнүктүрүшүүдө. Конференциянын катышуучулары киреше алып келүүчү бизнес ачуу тажрыйбасы менен бөлүшүп, атайын сыйлыктар менен сыйланышты. Сиздер менен Огантала жааматтык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы болдум.